Таң каларлыктай көк көздөрү бар бул чоң көк иттен кенжеш чоочуп да койбоду. Ит аны эркелеткендей куйругун булгалап муңайым тиктеп турду. Бу ак баара эле. Ак бааранын адам турактаган жерине мынчалык чукул кирип келгенинин жөнү бар болчу. Өткөн түндөн бери кашардын ичи тынчыды да калды. Кишилердин да, иттердин да үнү угулбайт. Көкүрөгүндө бала дегенде өспөгөн үмүтү бар күйүтү, жанына тынчтык бербеген эне бөрү эң калган кашарлардын ичин бүт абайлап карап чыкты. Бөлтүрүктөрү эч жерде жок. Бир болсо ушул жерде болбосун дегендей, чабандардын там ташы сарайлары турган жерге акырындап жакындады. Эми баланын маңдайында турат. Мынау наристе өзүнүн бөлтүрүктөрүнүн эле бири сыңары өңдөндү. Болгону адамдын баласы. Ушу белгисиз. Уйгу туйгу сезим карышкырга кандайча келди белгисиз. Эмне болсо да бала эч душмандыгы жок. Бу иттин башын сыламакчы болгондо, ак бааранын кайгыдан канап турган жүрөгү титиреп кетти. Ал жакын келип, баланын бетинен жалады. Бала буга кубанып, кыткылыктап күлүп, карышкырды мойнунан кучактады. Ошондо ак баара ого бетер ээрип кеткендей болду. Баланын бут алдында жатты да, кошо ойноп кирди. Ушу кичинекей жандык эмчегимди сорсо деген эңсөө пайда болду. Бирок бала эмчекти карабады, карышкырдын үстүнө минди. Кайра түштү да ээрчитип жөнөмөк болду. Жүр, жүр, деп кыйкырды ал. Боору ката кыткылыктап күлдү. Бирок ак баара аны ээрчип барууга батынбады. Тиги жакта кишилер бар экенин сезип турду. Ордунан жылбай, көк көздөрү менен баланы муңдуу тиктеди. Бала болсо кайрылып келип, аны кайрадан башынан сылагылады. Ак баара да анын бетинен жалады. Балага бул өзгөчө жагып калды. Эне бөрү ичине бук болуп толуп турган бүткүл мээримин балага төгүп аткандай болду. Баланын наристе жытынан көкүрөгүн кере жыттады. Ушу кичинекей адамзада үн күрүмдө жашаса сонун болор эле деген сезим келди. Баланын күрмөсүнүн жакасынан абайлап тиштеди. Бир жерине тишим тийип кетпесин деп аярлык менен тиштеди. Анан акырын өйдө карай силкип жалына отургузду. Карышкылар отордон козуну так ушундай ыкма менен ала качып кетет. Бала кыска, бирок катуу чаңырып жиберди. Сарай тарапка кир жайганы бараткан Асылгүл Кенжештин кыйкырыгын угуп бурушта айлана чуркап чыкты да ошо замат көтөрүп бараткан кирин жерге ыргытып жиберип, Бостондун эшигине аттап-путтап жетип барды. Карышкыр, баланы алып кетти кокуйгун. Болгула, болгула, тез айланайындар. Бостон эмне болуп кеткенин түшүнбөй, дубалдан шапа-шупа мылтыгын ала коюп, үйдөн атып чыкты. Артынан Күлүмкан жүгүрдү. Тигине, Кенжеш карышкырдын жонунда баратат, Кудай ай деп ирең далеттен кеткен Асылгүл кыйкырып жатты. Бостон карышкырды өзү да көрдү. Желе жортуп кетип бараткан экен. Жалын арта салынган бала өкүрүп акырып ыйлап баратат. Токто, токто ак баара, токто дейм, деп Бостон үнүнүн болушунча кыйкырды. Карышкырдын артынан жүгүрүп жөнөдү. Ак баара жүрүшүн тездетти. Бостон тамак айрылганча бакырып, колунда мылтык артынан баратты. Ташта ак баара, ташта баланы. Экинчи бөрү атууга тийбейин, бөрү аттууга тийбейин. Таштап кет баламды ак баара. Айланайын ак баара, ташта баланы. Анын бул сөздөрү карышкыр үчүн түккө да турбасы эсине келбеди. Кыйкырык тукканда, арттагы куугунду көргөндө, карышкыр табигый сезими да өз жөнүн ала качууга шашты, дагылдамдай арыш керди. Атпайсыңбы ой деп кыйкырды Күлүмкан. Бала карышкырдын жонунда баратса кантип атат Бостон? Ал оюна келген жок. Кыйкырык, куугун, ак бааранын канжанын козутуп, анын жырткычтык сезим туйгусунун баарын ойготуп жиберди. Ал олжону колдон чыгарып боону чечти. Баланы жакасынан бекем тиштеген боюнча арыш тегенен таштап, тоо арасын беттеп, улам алыстап уруп баратты.
Атүгүл артынан тарс эткен мылтык атылып, огырылдап үстү жагынан учуп өткөндө да баланы таштабады. Аталап, апалап бакырып, бала ыйлап баратат. Бостон эми карышкырды эмне менен токтоторун билбей дагы бир ирет асманга атты. Ак Баара бул окко да көңүл бурбай, одур-будур аска таштарды беттеп, ошол тарапка ылдам жетүүнү көздөп катуу баратты. Аяка жесте, исин жасырбай, таптырбай кетиши турган иш. Бостонун буга көзү жетип, заманасы куурулду. Баланы канткенде алып калат, эмне айла бар? Мындай балеге туш келгиде эмне кылышты булар? Не күнөөсү бар? Ташта баланы Ак Баара, таштап кет балабызды. Өпкөсү көп киркиреди ал, үнү жалынгандай чыкты. Үчүнчү жолу карышкырдын башынан алыс ашыратты. Ок дагы бир жолу ышкырып, жырткычтын үстүнөн өттү. Одур-будур аска таштуу бет жакындап келатат. Мылтыкта болгону 2 ок калды. Эми 1-2 деп санагыча карышкыр көздөн кайын болорун түшүнгөн Бостон Ак Баараны атмакчы болду. Тизелеп отура калып мээледи. Буттары мээледи, бутка гана атуу керек деп чечти. Бирок мылтыктын кароолун бир жерге токтотуу кыйын болду. Көкүрөгү көрүп күрүшүлдөп, колдору калтылдайт. Ошого карабай ал боюн токтотуп, болгон күчүн жыйнап өйдүлдый. Кылактаган кароолдун учунан буура кандаган суу толкунунда ачып бараткандай бир четинде аңды дөңдү аралай чаа барыш керип бараткан карышкырды мээлей калып тартып жиберди. Тийбей калды. Карышкырдын каптал жагынан топурак бурктай түштү. Бостон ошо замат акыркы окту октой салып кайра мээледи. Кандайча атып жибергенин өзү да байкабай калды. Бир көргөндөн карышкыр бир секирип алып, капталына кулап түшкөнүн көрдү. Мылтыкты ийинге сала коюп, Бостон эс-мас болгон кишидей жыгылган Ак Баараны көздөй чуркады. Акыры жетти, жетип кыш-кызгаарда жылаңач тургандай каны муздай түштү. Эмне кылаар айласын таппай, көргөн көзүнө ишенбей, кыйкырайын десе кыйкырыгы чыкпай, иреңи заматта гүлдөй өчүп, капыстан ичине ок түйген кишидей, бети башы бырышып тырышып, турган орунда тегеренип кетти. Ак Баара али тирүү болчу, анын жанында көкүрөгүн ок көзөп өткөн бала султ жаткан эле. Дүнүйө жымжырт боло түштүбү? Же кулак тунуп калдыбы? Дабыштар өчүп, айланы тегерек тумандап, эмеле чайыттай ачылып турган жер суу жоголуп, анын ордун кызыл өрт каптаган караңгылык басты да калды. Бостон өз көзүнө өзү ишенбей, кызыл ала канга чыланган баласынын үстүнө үйрүлө түшүп, жерден көтөрүп ала койду, көкүрөгүнө кыскан боюнча артына кетенчиктеди. Өлүм алдында жаткан канчык карышкырдын көпкөк көздөрүн эмнегедир таң кала тиктеп өттү. Анан артына бурулду да, күйүттөн тамагы буулуп, ары жакта чуркап келаткан аялдарды беттей басты. Көз эчтемени көрбөй, өлгөн уулун көкүрөгүнө кысып, сендиректеп кетип баратты. Артында бакырып көз жашын төгүп, кимгедир бирдемелерди тынбай айтып Күлүмкан, аны колтуктап, үңүлдөп ыйлап асыл гүл келатты. Үйгө келип ал Наристенин денесин өзүнүн кичинекей керебетине жаткырды. Күлүмкан баласынын баш жагына чаңырып келип кулады. Ак Баара түнкүсүн кандай боздоп улуса, так ошондой боздоп озондоду. Жашоонун тууралыгын тапкан маалда адамдын жашоосу баалуу болот. Жашоонун жарыгы көп болот, мээнети күч болот, ийгилиги чоң болот. Адам адашууда болсо, жашоосу кунаарсыз, кубаты жок жарык аз, жемиши ачуу, көңүлү бөксө, чалынганы көп, чаалыкканы көп. Мындай учурда эңсегени менен кылганы айырмаланып турат. Адам сабырынан тайып ачууланган учуру көбөйөт. Мезгилди тааныбай баштаган иши көп, ошондон улам үзүрүү болбойт. Адам ырыска толбойт, муктаждыкта болот. Мезгилдин ыргагын тааныганда адамдын убарасы азаят. Мезгилдин ыргагын тааныш үчүн адам билимге толгону оң.
Can janawarlardın ırgagı alam menen şaykeş. Alamdın ırgagın buzgan jaşoo jazalanbay koyboyt. Misalı, can janawarlar jelin çoygon kezde mergençilik kıluu alamdın ırgagın buzuu. Jumurtka turgan uyanı buzuu alamdın ırgagın buzuu. Jaşoodo kılımdan beri kalıptangan tuuralıktar, bağluluktar alamdın ırgagına şay gelet. Жаңынуктагы ыргак alamdın özgörүүsü menen şay gelet. Alamda çoң özgörүүлөр bolot. Аны менен бирге жаңынук күч алат.